Саламатсыздарбы? Бүгүн Python программалоо тили боюнча 10 сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз тизмелерди жана алар менен болгон амалдарды карайбыз. Тизмелерди биз чарчы кашанын ичинде же болбосо лист сөзүнүн жардамында түзө алабыз. Биринчи жазган кодубуз бул бош тизмектер болуп эсептелет. Тизмелерди биз Python программасында массивдер катарында колдонобуз. Бул тизмелердин ичинде бир типтүү маалыматтарды кабыл кылбастан бул жерде башка типтеги маалыматтарды дагы жазсак болот. Эгерде биз буну берсек, анда бизге керектүү элементтерди чыгарып берет. Тизмектер менен саптар менен болгон амалдардын кээ бир методдору, кээ бир амалдары тизмектер менен иштөөдө да колдонулат. Биз индекстөөнү карап өттүк. Саптык тизмеде ушул индекстөө бул тизмектер боюнча да ишке ашат. Эгерде биз л тизмесиндеги экинчи элементти чыгарыш үчүн чарчы кашанын экини берип энтерди баса турган болсок, бизге экинчи элемент текст чыкты. Себептен бизде 3 элемент бар болчу. 0-чы индексте жайгашкан биринчи жана экинчи. Эгерде биз дагы аркасынан индекстей турган болсок, -1 деп жаза турган болсок, анда бизге текст деген сөз кайра эле келип чыгат. Ал эми биз мындан мурунку темада саптар менен болгон амалдарды көргөнбүз. Конкатенацияны үйрөнгөнбүз. Конкатенация бул жерде листтерди да колдонсок болот. Биз эки тизмени түзүп алып туруп, f барабар 1 2 3. Мындан бизге экинчи тизмени түзөбүз дагы, ага дагы керектүү элементтерди киргизебиз. Мындан f барабар f кошуп g жазып туруп, биз экранга f'ти чыгара турган болсок, анда 1 2 3 4 5 6 деген тизме чыкты. Бул бир тизмени экинчи тизмеге киргизүү дегенди түшүндүрүлөт. Ал эми бунун тизменин узундугун эсептесек дагы болот. Len функциясынын жардамында f тизмесиндеги элементтердин санын эсептейбиз. Демек, бул жерде 6 элемент жайгашкан. Ал эми ушул жерде g тизмесинин 4 5 6 2 жолу кайталап жазыш үчүн биз g барабар g көбөйтүлгөн 2 жазып туруп, мына g'ни бере турган болсок, анда бизге 4 5 6 4 5 6 кайра кайталанып жазылды. Эми биз бул жерден in методун көрөбүз. Ушул метод indин жардамында, in операциясынын жардамында биз бул жерде биринчи элемент, экинчи элементте барбы жокпу аныктай алабыз. Биз биринчи f'ти карайлы. Бул жерде f'те 1 2 3 элементтери бар. Карайбыз. 1 n f деп жаздык. True деп себептен чынында эле 1 инде f'те бар. Эгерде биз ушул жерге 5 n f деп турган болсок, анда дагы true себептен 5 бар деген сөз. Ушул жерге 100 жазып туруп, in f'ти бере турган болсок, анда false. Демек, бул нерсе жок деген сөз. Биз бөлүмдөр боюнча да бул жерде карап өттүк. Бөлүмдөрдө кантип алуу керектиги. Андан кийин биз ушул тизмектерге тизмен кошсок дагы болот. Жөнөкөй жол менен айтканда, n барабар 1 2 3 4. Биз L'ди экранга чыгара турган болсок, 1 2 3 4 чыкты. Эми бизге 2нин ордуна башка сан керек боло турган болсо, биринчи тизмекти колдонобуз. Биринчи варианттан карап көрөбүз, кайсыл жол менен кошу керек болсо. Мындан позициясын жазабыз. Позициясы биринчиси барабар 5. L тизмесин чыгара турган болсок, бизге не болду? 1 5 3 4 чыкты. Демек, биз не кылдык? Бул индекстин жардамы аркылуу
эл тизмесинде биринчи позицияда жайгашкан элементти 5ке алмаштырдык деген сөз. Bizde hazır 2 boyunca 2'ni 5'e almıştırdık. Dizmeye çarpsak 1, 5, 3, 4 çıktı. Misal qarab işlep göreli. Bizde append деген метод da var. Bu append metodu bu koşu dizmenin akırına koşu degendi düşündürüyor. K beraber int input klaviaturadan girgizip boyunca x biz boş dizme düz olabız. Bu жерде elementlerdi çoğultуу maksatından keyin y beraber 0 bul ушул секилди эсептөө боюнча болот. Андан while счетчик десекте болот. While эгерде эмес бул жерде y чоң кичине k'dan болсо while'dan сөз түрдө шарт берилет өзү. The input bunun için düşündürme veririz. Element жазып коелу. Бул жерде элементтердин эсептөө боюнча бул жатат. Андан кийин билебиз. str I öz belirten turup koşacağız. Andan esepteyiz. X bu boş dizme append bu dizmelerdi koşu metodu bulup eseptilet. Andan keyin qayсы элементти koşabız? T'ni koşabız. T'ni koşup turup I'ni 1'ge çoğaytабыз. I plus 1 var 1. Keyin print dizmeni ekranga çıkarabız. Programmani işletebiliriz bolsa. Onu girgizdik. Enter basak. 0-nji elementti girgizdi otat. 5 4 6 8 2 5 6 7 8-nji element 9 boldu. 9-nji element 10 boldu. Bizge çeynti. Бул жерде биздин максатыбыз append функциясын түшүндүрүү болчу. Биз клавиатуранын элементтерин башында биз киргизип алдык. Канча жолу кайталаныш керек? Биздин максатыбыз 10 цикл айландыруу болчу. 10 цикл айландырып алдык. Андан кийин биз бош дизме түздүк. Андан кийин ушул циклдардын айлануусун текшерүү үчүн атайын счетчик эсептегич койдук. Андан кийин киргизилген маалымат менен болгон циклдын бүкөн эмесин салыштырдык. Эгерде айлануу k'дан кичине боло турган болсо, анда жаңы элемент киргизсин дедик. Жаңы элементтердин киргизүү санын эсептеш үчүн атайын str методун пайдаландык. Андан жаңы кирген элементти биз эмне кылдык? X тизмесин, бош тизмесине кошо бердик. Ушинтип акыры эмне кылдык? Биз ошо 10 элементти алдык. Эгерде биз принтти бул жакка чыгара турган болсок, азыр эсептеп көрөбүз. 5 санын жазайлы. 0-нчы элементти жаз. 2 автомат түрдө бизге эмне алат? Print метод, printти жылдыргандан кийин санын эсептеп көрсөтөт. 4 жазсак 4 5 6 7 ушинтип кете берет элементтерди эсептөө боюнча. Жана башка. Ушинтип биз эмне кылсак болот экен? Тизмелерди же болбосо ошо тизмелерге жаңы элементтерди коюш үчүн append методун колдонсок болот. Андан эми ушул тизмелердин акырын өчүрүү үчүн pop метод бар. Pop методун да карайбыз. Bizge massif verilgen. Dört 5 0 3
2 0 0 0 деген элемент массив берилген. Ушул массивтердин өчүрүү боюнча карайбыз. K барабар len uzunluğunu tizmenin uzunluğunu esepleybiz. Жана андан бирди кемитебиз. While K чоң же барабар 0 болсо жана и K барабар 0 болса, бул жерде айтып атат. Биринчиси K да берилген. Биз тынын узундугун өлчөдүк да, аны K-га ыйгарып бердик. Ошол 0дон чоң же барабар болсо, жана дейт T деп атат. Тынын чарч кашайын ичиндеги элементтерин эсептеп атат. Элементтерин жайгашкан орду, нулар 0 1 2 барабар 0га боло турган болсо деп атат. Цикл боюнча. Анда T чекит pop өчүрдүп атат. Кийин K минус 1. Мындан чыккан циклдан кийин бир цикл айланса кемите берди деп атат. Кийинки сандардан экранга чыгарабыз. Print T программа иштетет болсо. Бизде канча чыкпай калды? Азыр бул жерде бизде акыркы 3 цифра иштебей калды. Себеп дегенде бизде не деп атат? Эгерде жайгашкан позициясында 0га барабар болсо деп атат. Анда T'дан ошол санды өчүр деп атат. T pop методу ушундай. Берилген тизмеде акырынан өчүрөт. Бизде себептинде ортосунда да 0 болгондо бул акыр боюнча карайт. Geldi tekşerdi 0 oldu. Bunu da tekşerdi 0 болады. Bunu da tekşerdi 0 болады. Буга келгенден кийин эки позициясы 0га барабар. Ошол себептен калган тизмелер чыкты бизге. Түшүнүктүүрөөк болушу үчүн бул жактан биз карап коебуз. Бизге T барабар тизме берилсен 1 2 5 99 5 4 99. Эми ошол pop жардамында өчүрөбүз. На 99 саны өчүрүлдү. Эгерде биз T'ны кайра чыгара турган болсок 1 2 5 99 5 4. Себептен pop методу автоматтык түрдө тизмеден акыркы жагынан баштап өчүрүп келет. Эгерде биз дагы бир жолу иштете турган болсок, анда бизге эмне болот? 4 метод. Бул pop методу ушул элементти өчүрөт да, ушул элементтин санына кайрылгандыктан бизге ошол кайсыл элемент өчүргөндүгү тууралуу маалымат берип жатат. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.